Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин коноктору коомдук ишмер Бакыт Бакетаев жана Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касмалиева. Биз менен болуңуздар. Саламатсыздарбы, Аидайым, Бакыт мырза, студиябызга куш келиптирсиздер. Бакыт мырза, мына сизди биз тынчыңызды алып аябай бат-бат чакырчу болдук. Анткени мына сизге чейин дагы президенттикке өздөрүнүн талапкерлигин койгон 3 талапкер келип өздөрүнүн ойлорун ортого салды. Биз ошондой талапкерлер жана саясатчылар келип турганда сизди коомдук ишмерлерге чакырып, ошого бир анализ жасатып турбасак, коомчулуктун ою башка жакка бурулуп, же болбосо бир багыттан адашып калгандай көрүнүп жатат. Ошон үчүн мына бүгүн сиздерди чакырганымдын себеби бүгүнкү күндө мына биз дагы деле бир 2 ай убакыт бардыгына карабай, коомчулукта азыртан эле талаш тартыштар, ар кандай ой пикирлер айтылып, бул жерде бир эле жөнөкөй гана өздөрүнүн ой пикирлерин айтпастан туура эмес маалыматтарды, ушак айыңдарды жана өлкө башчысына чейин бир туура эмес жалаларды жапкан нерселер айтылып жатат. Ошол боюнча бир коомчулукка түшүнүктүүрөөк болуш үчүн эң алгачкы сиз деген ушул президенттин партиясы, президент жетектеген партия, социал-демократтар партиясы талапкерлигин көрсөтүп жаткан Сооронбай Жээнбеков жөнүндө эмне үчүн ал кишинин талапкерлиги коюлду, чындыгында ал СДПКнын арасында жаштар деле бар эле, же болбосо башка бир тармакта бир эле ушул айыл чарба жана өнүгүү жакты карабастан башка бир жактарын караганда эле ар түрдүү кесиптеги талапкерлер бар эле. Эмне үчүн ошонун ичинен өлкө башчысы өз оюн билдирип, ошол Сооронбай Шариповичти тандап алышты? Ошол боюнча өз оюңузду айтып кетсеңиз. Биздин президентибиз Алмазбек Шаршеновичтин мүнөзүн, принциптерин элдин калың катмары билип калды. Сооронбай Шариповичти менен 95-жылдан бери бирге социал-демократия партиясын түзүп, Сокем түштүктө, Алмазбек Шаршенович түндүктө ошону тургузуп, бутуна тургузуп, партия менен Жогорку Кеңешке биргеликте иштеп келаткан. Ошон үчүн менин оюмча президент Атамбаев эң негизги принцип ушуга алдыга коюп, Сооронбай Шарипович Жээнбековди өзүнүн ордуна президентке талапкер катары өзү да коштоп, социал-демократ партиясы да мына ушу эң биринчи орунга ушуну коюшту деп ойлойм. Анткени чынында эле эл башкарыш үчүн, улут, калк башкарыш үчүн чынында эле абройлуу, инсандык ыйманы бар киши, токтоо, адамгерчиликтүү, айкөл деген түшүнүктөр бул баягы эзели эскирбес кыргыз элинин принциптерине таянып Сооронбай Шариповичти көрсөтүп атат социал-демократтар. Менин оюмча бүгүнкү күндө биздин элибиз, коомубуз мынакей 25 жылда эмне деген революциялык кайрылыштарда, бурулуштарда мына келип жатабыз. Менин оюмча бүгүнкү күндө ушул революциялык айлампаны эволюцияга айлантыш үчүн биздин элибизге, жерибизге, мамлекетибиз, коомубузга дагы бир 6 жыл мындай түз жолго чыгып алсак, ошондо революциячыл айлампадан биз жакшы бир эволюция жолуна түшүп, биздин элибизге, экономикабызга, бүт баягы чөйрөгө жакшы бир мындай комфорттуу бир өбөлгө түзүлөт окшойт деп ойлойм да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө чынында эле Сооронбай Шариповичтин талапкерлиги чынында эле биздин элибиз мынакей 25 жылда чынында эле бир чоң тажрыйбалуу саясий арет топтолду. Ошон үчүн биздин элибиздин айланса болот арасында эмне деген ар бир айылда эмне деген өздөрүнүн политологдору бар. Ошон үчүн ар бир нерсени акыл өкчөп, калчап ой өкчөп дегендей элибизде дайыма мындай бир жакшы өзүнүн пикири билдирет деп окшойт дейм да.
Сөзүңүзгө аралжы. Негизи бул жерде Сооронбай Шариповичтен башка дагы ошо президент болгусу келген, өзүнүн талапкерлигин койгусу келген Чыныбай Аконович ошол кишини деле көрсөтсө болбойт беле дегенибиз. Анткени деген алар бизнесмендер, алардын деген баягы кыргызча айтканда деген капшыттары толтура. Ошол эле Өмүрбек Бабанов. Ошол кишилерди мүмкүн президент жактап, колдоп берсе деген, алардын акчасы көп да, мүмкүн элге жардам берет эле. Сооронбай Шарипович бул киши деген буга чейин ушунчалык коррупциядан алыс болуп, таза иштеп келгендигине байланыштуу бул кишинин эч кандай бизнеси деле, ашыкча акчасы деле жок турбайбы? Эмне үчүн президент деген акчасы көптөрдү колдогон жок? Алар мүмкүн элге көбүрөөк жардам берет эле. Сооронбай Шарипович менен мен 15 жыл жогорку кеңеште бирге иштедим да. Ошондо аппаратта иштегендер биз баягы мындай жөнөкөй адамгерчиликтүү депутаттарды мына жөнөкөй эле кыска сөз менен атап койчу элек. Сооронбай Шарипович деп Соке деп койчу элек. Мына Дооронбек Садырбаев деле баардыгыбыз Доке деп койчу элек да. Бул баягы элдин жаңылбас пикири. Ошон үчүн Сокем жөнөкөйлүгү менен, адамгерчилиги менен айырмаланып турат да депутаттын арасында. Ошон үчүн ошол кезден бери бирге иштешип жүргөндөн кийин жалаң президент эмес, бүт социал-демократ партиясы жана көптөрү ошол Сооронбай Шариповичтин талапкерлигине сүйүнүп атат бүгүнкү күндө. Андан кийинки сөз сизде, Айдайым. Мына өлкө башчысы буга чейин бир нече жолу шайлоо боюнча өз пикирин билдиргенде эч кандай админ ресурс болбойт. Ушу биз административный ресурстарды колдонбойбуз. Бул жолкусунда чыныгы шайлоо болот деп айтты. Буга сиздин оюңуз кандай? Албетте мен колдойм. Негизинен өлкө башчысынын оозунан ушул сөздөр чыкканы абдан жакшы да. Себеби дегенде азыр мен аймактарды кыдырып жүрөм. Бизде чын эле бар да, мисалы үчүн чач ал десе баш ал дегендей эле, мисалы үчүн региондордо, аймактарда кээде административдик ресурс болбосун десе деле болуп кетет да. Ошолор үчүн жакшы белгиби деп ойлойм да. Мисалы үчүн өлкө бийлиги, анан башында турган адамдар административдик ресурска жол жок деген бул жакшы бир мындай месседж да. Анан негизинен албетте административдик ресурс болбош керек. Көп айтып жатышат азыр КСДПда абдан административдик ресурс көп болот, ал колдонот деп оппоненттер дагы айтып жатышат. Негизи мен бир нерсеге көңүл бургум келет. Себеби дегенде коалиция бар. Мисалы үчүн айыл өкмөттү бир ишкананын башчысы сөзсүз эле КСДПнын адамы эмес да. Ал жерде ар кандай адамдар, ар кайсы партиянын адамдары. Азыр мындай Акаев учурунда же Бакиев учурунда бир бетке айтуу болбойт да, административдик ресурс абдан колдонулат депчи. Бирок биз ошол көрөрмандарга дагы, ошол жерлердеги аймактагы мындай жергиликтүү бийлик башчыларына дагы кайрылып кетем. Негизи административдик ресурсту колдонбошу керек деп жаткандан кийин ошондой эле болуш керек да. Биз ошол таза шайлоого кадам жасашыбыз керек, аракеттенишибиз керек. Сөзүңүзгө аралжы, сиз жогоруда айтып өттүңүз, биз жерлерди кыдырып, шайлоочулар менен, биз силерди шайлаган ушу жарандар менен кезигип, алардын көйгөйлөрүн угуп жатабыз деп. Мына мисалы үчүн премьер-министр ошол өзүнүн кандидатурасын ачык коюп ЦИКка катталгандан кийин ал өзүнүн кызматтык ордунан кетиш керек, пайдаланбаш керек. Ага карабастан депутаттар бүгүн иштеп эле, өздөрүнүн ишин улантып эле, жерлерди кыдырышып, эл менен жолугушуп жүрүшөт да. Бүгүн болсо бизде 50дөн ашык, бүгүн мына мен жаңы эле уктум, акыркы статистика боюнча 59 киши президенттикке өзүнүн талапкерлигин койду. Ушуну кандай түшүнсө болот? Ошо депутаттар жерлерди кыдырып жүргөндө ошол өздөрүнүн кандидаттарына добуш топтоп же болбосо элди бир ар кайсы жактарга, нуктарга буруп жаткан жокпу? Сиз өзүңүз кыдырып жүргөн киши катары ошол жөнүндө айтсаңыз. Чынын айтсак, азыр агитация жана үгүт айы баштала элек, бирок даярдыктар жүрүп жатат. Биз аны моюнга алышыбыз керек. Ар бир партиянын мүчөсү өзүнүн талапкерлигин камчысын чаап, жерлерде даярдык көрүп жатат десек болот да. Биз аны моюнга алышыбыз керек. Сиз айтып жатасыз, жана 50дөн ашык 59 болду кечээ катталды. Өткөн шайлоодо 80ге жеткен экен. Негизи бир ушул шайлоодо бир өзгөчөлүктөр бар, жакшы тенденциялар бар да. Мен байкасам, ушул шайлоодо Бакыт мырза айткандай биз жанагы революциянын айлампасынан чыгууга мүмкүнчүлүк алып жатабыз да, талапкерлер башка. Анан өзүңүз байкасаңыз, жанагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн бирөө дагы мындай калган жок да. Эми акыркысы азыркы кетип жаткан президент, бийлигин тапшырып жаткан президент болуп атат да. Андан тышкары азыр 25 жыл ичинде ичибизде кайнап чыккан талапкерлер болуп жатат. Анан көп айтып жатышат, аябай баркын кетирип жатышат 50 адам. 50 адам эми
чыкты, бирок жана 1 миллион деген бар, анан аз эле калат. Негизи мындай жаңы адамдар чыгып атат десек болот да, жаңы форматтагы талапкерлер чыгып жатат. Жана эң кызыктуусу баарынын шансы бирдей да азырчы. Ошондуктан бул шайлоо абдан кызыктуу. 30 000 кол чогултуу керек жана миллион сомду төлөш керек, төлөш керек. Бакыт мырза, андан кийинки суроом сизде. Мисалы үчүн сиз буга чейин ушу серепчи катары, политолог катары, же болбосо жөнөкөй эле коомдук ишкер катары деле көбүнчө ушу биздин массалык маалымат жагына жакын болуп, өлкө абалы боюнча, жалпы эле негизги саясий абал боюнча көп өзүңүздүн ойлоруңузду айтып келесиз. Мен сизден сурайын деген, мен билишимче башында сиз өлкө башчысын сындап да жүрдүңүз, кемчиликтерин да айтып жүрдүңүз. Ачык эле ортодо бир калыпта келе жатасыз да, ага кемчилигин дагы айтып, жакшы тарабын дагы айтып. Мына жакында 2 айдан кийин ал кишинин өзүнүн срогу бүтүп, президенттикке тикти ынтымак, ырыс менен эле жакшынакай эле тынч эле өткөрүп берип, бул дагы бир жолу ошо өлкө башчысынын өлкөдө стабилдүүлүк болуш керек деген жакшы позициясынын бири болуш керек. Ал киши кетип жатат. Бул жөнүндө өзү да ачык айтып жатат. Ошол киши кетип жатканда сиз бир позитив катары ошол кишинин өлкө үчүн жасаган иштерин кандай бир элдер деген кийин бизде негизи эле Кыргызда ошондой го, ал киши бар кезинде баркын билбейбиз да, анан кетип калгандан кийин муну кылган тура, дегени кылган тура деп жакшы көрүп эстеп калабыз. Ошол сыяктуу ал киши кете электе сиз деген кандай бир позитивдүү жактарын айтып бере аласыз? Эми баягы дүйнөлүк философияда экиге бөлүнөт да. Сократка чейин философия, Сократтан кийин. Биздин кыргыз тарыхында мен до президент Атамбаев өзүнчө бир эки бөлүккө бөлүп атат да президенттикти. Атамбаевка чейин президенттик институт кандай болду? Атамбаевтан кийин. Мына Атамбаев өз ыктыяры менен, өзүнүн бийлигин ар кандай саясий интригага салып, узартпай, ошо конституция негизинде тапшырып берип атат. Кыргыздын тарыхында бир доор алмашуу деген сыяктуу, өз эрки менен доор алмашып, азыр ошол президент Атамбаев жаңы доорду башталды. Ошо президенттик институттун жаңы доору баштады. Менин оюмча, эми келечекте түбөлүккө ким болбосун президенттик мөөнөтүн эч кандай узарта албайт. Ар кандай саясий оюндарга салып, административдик эмеге салып, буну президент Атамбаев токтотту деп мен ойлойм. Дагы албетте мына революция болуп атканда, албетте ар бир жаран, ар бир ошо саясий лидерлер ар кандай баягы революция болуп атканда кандайдыр бир Чыңгыз Төрөкулович айткандай коомдук бир катарсис болот экен да. Ошодон өтүп атканда албетте ар кандай шайтандар азгырат экен кимди. Ошон үчүн менин оюмча бул мезгил да өттү. Бүгүнкү күндөн баштап мынакей азыркы мына дагы бир буйруса бир жакшы салаваттуу бир президентти шайлап алсак, жаңы доор башталды деп мен ойлойм да. Ошон үчүн президент Атамбаевдин эң негизги салымы ошо өзү ыктыяры менен өзүнүн президенттикти тапшырып берип атат. Экинчи мынакей бийликтин колунда көп нерсе бар, куралдар бар. Эгерде кандайдыр бир административдик ресурсту колдоном десе, анда многу электрондук шайлоо системаны киргизбейт эле да. Мына бүгүнкү күндө элдин баары билет да, түшүнүп атат да. Мен оппозиция дегендерди түшүнүп атат. Мурун баягы карусель деген система бар эле, азыр ал жок, жоюлду. Мурун баягы ошо жергиликтүү шайлоо комиссиялары биригип туруп, ар бир партияга мынчадан пачка кылып таштачу эле. Мына бул да жоюлду, азыр жок, азыр электрондук система буга эч кандай жол бербейт. Мына буну мамлекеттин колунан келген нерсени жасады. Эми бир гана бир проблема калды, бул сатып алуу. Буну эми эл өзү, биздин элдин арасында не деген данышмандар бар, не деген абройлуу биздин аксакалдарыбыз бар. Жана жаштарда ушуну кандайдыр бир өзүнүн бир мезгилине жетти окшойт.
ошону бир кандайдыр бир коом өзү бышканда буну өзүнөн өзү токтойт окшойт. Мына бир гана проблема калды, бул сатып алуу. Буну деле менин оюмча бул сапар аз болот окшойт деп ойлойм. Элдин аң сезими өзгөрдү, бул боюнча. Элдин аң сезими, эл 25 жылда азыр көптөгөн бир саясий капитал топтоп алды элибиз. Элдин калың катмарында азыр бүт түшүнүктөр мындай ирети менен келип, эл түшүнүп калды азыр. Биздин эл башчыбызды, ажообузду чын жүрөктөн ыймандуу кишини тандап алсак, коомго да, элге да, бүт чөйрөгө өзүнүн жакшы мындай бир салымын келтире алат деп ойлойм. Мисалы, мурда иштеп кеткен премьер-министрлер, алар өздөрүнүн иштери боюнча массалык маалыматтан кенен жарыялап, ал жөнүндө эл билип турчу да, кайда барды, эмне кылды, мектеп ачтыбы, там бала бакча ачтыбы. Бул Сооронбаев Жээнбековдун бул кишинин бир өзүнүн мүнөзү бар экен. Келгенде эле бул киши деген госканалдардан көрсөтпөсүн, кайда жүрөт, эмне иш кылып жүрөт, эч кандай элге пиардын кереги жок деген нерсени айтып, биз менен деле тыгыз байланыштуу иштешкен жок. Ал киши дайыма эле бизге ал жөнүндө мындай бир маалымат жетишсиз болуп турду да. Элге мындай карасаң, ошол өзүнүн ишин көрсөткөн киши да жакпайт. Ал эми бүгүнкү күн деген ошол Сооронбай Шарипович ошол жерде премьер-министр болуп отурганда эмне иш кылды, биз көргөн жокпуз деген дагы ойлорун айтып жатышат. Ошон үчүн кантип элге өзү жасаган кызматты көрсөтүп, жана сиз жогоруда айтып атпайсызбы, эл деген акчага сатылбай, өзү деген жүрөгүнөн тандаган кишисин ошого добуш бериш керек деп. Жүрөгүнөн тиги кишини тандайын десе, анын деген бир жасаган иштерин деген көрбөй калды да, ал өзү бизге деген тоскоолдук кылып койду, мени көрсөтпөгүлө, мен жөн гана иш жүзүндө көрсөтүшүм керек деп. Биз буну кантип коомчулукка жеткиребиз? Эми Сокемдин касиети бар да, бул баягы Шарип аке атасынан алган таалим тарбиясы бар. Бул жөнөкөйлүк, орусча айтат, скромный коммунист. Ошон үчүн өзүнүн баягы пиарын ойлобой, эң негизги өзүнүн салымын, эффективдүүлүгүнө ошо 95 жылдан бери ошол жогорку кеңеште иштеп, 3 жолу депутат болуп келаткан, ошондон бери эле баягы өзүнүн пиарын жасабай эле эл үчүн мыйзамдуу, таза иштегенге аракет кылып жүргөн деген инсан дейм да. Ошон үчүн көп нерселер албетте элге азыр баягы эл билбейт, бирок менин оюмча мына штаб түзүлдү. Азыр Сооронбай Шарипович тапшыргандан кийин ошондо бүт болгон иштерин штабтарына, силерге кайрылып айтып берет. Анткени элге бүгүнкү күндө баягы шаардана айтып, элге өзүнүн жетишкендигин айтыш, бул өзүнчө бир мактанчактык болуп калат да. Ошон үчүн Сооронбай Шариповичти жанында жүргөн пикирлештер, партиялаштар, ошолор элге айтып, кандай бизге элибиз үчүн, жерибиз, мамлекетибиз үчүн жай баракат иштеп, бирок алдыга жылдырып аткан элге билгизет окшойт деп ойлойм. Мен кошумчалап койсомбу, негизи айтып атпайсызбы, жана эл абдан тажап калган экен да, улам эле ашыкча пиарданчы. Анан билбейт деп жатпайсызбы? Менимче билишет баары элечи. Анан ушул жылы парламенттин алдында отчет берип жатканда да байкалды, отчет башкача болду да. Себеби дегенде анын алдында жанагы эл аралык кандайдыр бир уюмдардын баасы берилип жатты. Жана ошол отчетко карасаң башкача түзүлгөн да. Анан жерлерде деле баары эле, мисалы үчүн Сооронбай Шарипович боюнча мен бир нерсени байкадым. Эч мындай жаман ой жок да, анын жаман иштери боюнчачы эч жок. Баары эле чарбачыл иштейт жана эч качан мактанбайт деген пикирди айтып жатышат. Бул суром эки жакка тең эле бирдей. Бакыт байке, же сиз жооп бересизби? Бул жерде жаш тууралуу да коомчулукта азыр талкуу болуп жатат. Эмне үчүн жаш президент эмес, жашы деген 60-ка келип калган, эмне үчүн жаштардан чыкпай жатат депчи. Азыр деген биздин өлкө бир кичине жакшы телчиге албай, бир эмес эки революцияны башыбыздан өткөрүп, баягы сүткө оозубуз күйүп, айранды үйлөп ичип жаткан учурубуз болуп жатат. Бизге ушул учурда азыр бир 35-40 жаштагы жаш президент келип, бизге керекпи ошондой президенттен, элдин кичине бир мындай бир чачырандуу болуп турган маалыбызда, же ошондой жаш президент алып кетет беле биздин өлкөнү жакшы тарапка?
Элде азыр өзүнчө бир саясий тажрыйбалуу бир арият пайда болду. Мисалы мен таласка бала чакам менен баратканда бир жолу барсам бир бүркүткө окшогон бир шопур келип, байке мен сизди жеткирем, 1 саат 2 саатта жеткирем деди. Анан жанында башка орто жашап калган шопур айтты, мен секин силерди 6-5 саатта жеткирем деди. Ошондо мен да бала чакамды айтып, бияка эле отурайлы деп, жай баракат эле жетели. Анан кийин 1-2 саатта жеткенде аз бүгүнкү күндө жаштардын түшүнүгү ошондой, бат эле баарын бүтүрүп жиберсек деп ойлошот. Ооба, жаштарда албетте мына романтика бар, максимализм бар. Буну эми кичинекей бир коллективде кылса болот. Анан чоң мамлекет, калдайган эл турат 6 миллион. Ошонун кандай гана чөйрөлөрү бар, жаштары бар, пенсионерлери бар, жана башкалары бар. Ошону жай баракат, комфорттуу бир эме түзүп, элге мындай бир жакшы өбөлгө түзүп, эл өзүн багып кетет. Ошон үчүн токтоо. Президент болбосо бүгүнкү күндө геосаясий акыбал дүйнөдө өтө кыйын. Ошон үчүн ушудан кичине алысыраак болгонго аракет жасасак деген мен оюм бар. Ошондо мамлекетибиз тынч болгондон кийин көп проблемалар бүгүнкү күндөгү чечилет деп ойлойм да. Айдайым, мен сизге акыркы суроом, мына сиз жакында эле бардыңыз Жогорку Кеңешке. Көптөр айтып калат, мисалы үчүн кесиптешпиз, мынтип мен бүгүн эркин журналист болуп, кимдерге кандай кааласам сүйлөп, каяктан кулак чыгарсам өз эрким болуп, эркин сүйлөп жатам. Ал эми Жогорку Кеңешке барганда ушундай бир тыюулар болуп, ушундай бир алыс эки жака рамкадан чыкпаш керек деген бир тыюулар болот. Ашыкча сүйлөй албайсың, өзүң оюңду айта албайсың. Ал жерге барганда ошол кайсы партиядан барсаң, ошолордун ырдап, ошолордун бийлин бийлеш керек деген ойлорун айтышат. Сиз деле ушул азаттыкта иштеп, коомчулукка жакшы таанылып, жана көбүнчө чындыкты, акыйкатты айтканыңыз менен эл сиздин берүүлөрүңүздү кызыгып көрчү эле. Бүгүн Жогорку Кеңештеги абалыңыз кандай? Жакшы суроо болуп атат. Негизи эле көп адам ушул суроону берет, бирок мен баргандан бери бир да жолу бир тапшырма, же бир да жолу ушуну айтышым керек, же чектөө болгон жок да, баары таң калышат. Эч кандай чектөө жок. Кээде мындай жөнөкөй сөз менен айтканда кырылышабыз да, аябай талкуулайбыз бир суроонучу, ошону деле трибунадан айтасың. Негизи ошол мени таң калтырды. Албетте партиянын өзүнүн бир линиясы болот, ошол менен кетесиң, кандайдыр бир маселелерди көтөрөбүз, мыйзамдарды тандап алабыз. Мен мисалы үчүн ошол жөлөк пулдар боюнча мыйзамды көтөрөбүз, мугалимдер боюнча, эми биз социал-демократтарбыз да. Бирок ушундай тыюу болгон жок. Эч оюңду ачык айтасың. Өзүм ичинде чектөө бар, себеби дегенде ал жерде жоопкерчилиги чоң, трибунанын жоопкерчилиги. Кандай сүйлөсөң дагы ал баардык элге жайылат, жана анын таасири чоң болот да. Ошондой жерлер бар. Буга чейинки сурооңузга да улап кетсем, бизде эмне үчүн жаш президент болбойт деп. Бизде конституция өзгөрдү, жаңы конституция боюнча биз премьерге көбүрөөк укуктарды берип жатабыз. Жана ошол премьер-министр сиз айткандай жашыраак, же болбосо реформатор болсо, менимче абдан жакшы бизде мындай саясий структура түзүлүп жатат да. Теңделет, абдан баланс болот да, жакшы. Бул жакта себеби дегенде көп укуктар премьер-министрге берилет. Азыр адамдар айтып атат, баары бир Кыргыздын канында бар. Президентти эл шайлап аткандан кийин биз бийликти көбүрөөк президентке беребиз деген мындай менталитет бар депчи. Бирок биз ошону көрүшүбүз керек. Жаңы конституция кабыл алынды, ыйгарым укуктарды кеңейтилди, премьердики чын эле. Жана ошол жака жана реформатор бирөө келсе, анда менимче абдан Кыргызстан үчүн жакшы шарт түзүлөт да, өнүгүүгө. Рахмат, мүмкүн биз каалагандай болуп, президент улуу киши болсо, премьер-министр жаш болсо, ошону менен экөө кеңешип кескен бармак орбайт болуп, өлкөнү бир ушул абалдан алып чыгып кетет. Негизи мен ушул өлкөнүн абалы, өлкөнү ушул абалдан деген кечке эле биздин өзүбүздүн жарандар айта берген сөзгө каршымын, Бакыт мырза. Анткени биз бүгүн жаман жашап жаткан жокпуз. Биздин мамлекетте эң негизгиси тынчтык бар. Биз деген тынч уктап, эртең менен тынч турабыз. Биздин балдарыбыз тынч мектепке барып келет. Биз акыркы 2 революцияны көргөндөн кийин башкаларды айта албайм, энелер ошону эле каалап калдык, өлкөдө тынчтык болсо экен деп. Анан калса, биз мына акыркы жылдары биздин мамлекетте абдан жакшы олуттуу нерселерди, тарыхый нерселерди
ошол эле көчмөндөр оюнун кечээ жанагы жакында болуп өткөн Алтай цивилизациясы форумун өткөргөнүбүз бул дагы бир олуттуу иштердин бири деп ойлойм. Маегиңиздерге чоң рахмат. Мындан ары дагы кызыктуу маселелер болсо бизге келип туруңуздар. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге коомдук ишмер Бакыт Бакетаев жана Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касмалиева келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.